Бүгүнкү биздин темабыз Зара таштары. Саламатсызбы, урматтуу достор. Сиз биринчи байлык ден соолук подкастына кирдиңиз. Биздин студияга айтып берейин, ушу билгеним баарын аябайын деген дасыккан, өзүнүн ишин жакшы көргөн врачтар келет. Биз бүгүн Аскар мырзаны студиябызга чакырдык элек. Саламатсызбы, Аскар мырза? Саламатсызбы, Жапар эже. Сизге чоң рахмат бул жака чакырганыңызга. Мен өзүмдү айтканда, мен Ниязов Аскар Докторбекович, врач-уролог, Кыргыз мамлекеттик медициналык академияны бүткөм. Андан сырткары ординатура улуттук госпиталда урология бөлмөсүндө өткөм. Эмне үчүн сиз урологияны тандадыңыз? Өзүм ойлоп кеткенде ошо урология жакыныраак деп ойлоп кеттим да, ошол аркылуу урологияга тапшырдым. Аскар мырза, мынакей ушу Зара таштары деген эмне, ушуну мындай чечмелеп берсеңиз? Зара таштары бул бөйрөктө жана зара кыла турган жолдорунда таш пайда болуу. Ошол аркылуу бул бөйрөктү анан табарсты кошула турган мочеточник деп аталат, түтүктөрүндө ошо пайда болот. Таш пайда болот, Таш пайда болот. Ушу таш мына көп айтышат, биздин Кыргызстанда көп болуп кетти деп. Кандай дейсиз? Вот статистика барбы Кыргызстанда, кандай? Дүйнө жүзүндө кандай? Же бизде эле болобу ушул зара таштары? Азыркы учурда ар бир 10-чу адамда ошо бөйрөктө таш кездешет. Статистика боюнча жыл сайын 50 000 бейтап ошо улуттук госпиталга кайрылышат. Бөйрөктө таш менен. Кыргызстанда эле. Эндемичная зона деп коет, ошого түштүк региондор кирет. Бул Ош областы, Жалал Абад областы жана Баткен областы. Анткени ал жак аба ырайы ысык. Ошол аркылуу көбүнчөсү ички организмде суусундугу тери менен чыгып кетет. Ошо зара коюу болуп, туздары көп болуп, ошо чогулуп таш пайда болот. Анда себептерин өтөйлү. Эмне себептен, мынакей сиз айтып атпайсыз, ысыктан болушу мүмкүн, же тер дегенде коюланып кетет деп себептерин айтып кетпейсизби? Себептерин айтканда, бул эң негизги себеп бул туура эмес тамактануу. Азыркы учурда ар бир киши туура эмес тамактанат. Ачуу, туздуу, майлуу тамак көп жешет, эт көп жешет, нормалдуу эмес. Газировка суусундуктарды көп ичет. Ошо баары ташка келтириш мүмкүн. Андан сырткары бул генетикалык факторлор пайда болуп атат көбүрөөк. Айтып кеткенде, ошо кичинекей балдарда ошо ата-энебизден ошо берилет да. Айтып кеткенде таштар. Мисалы, менин практикамда ошо эң кичинекей бейтабыз бул 7 айлык бала болчу. Ошондо таш бар болчу. Таш бар болду. Көбүнчө кимдер ооруйт анда? Улуу муун ооруйбу, же жаштар ооруйбу, аял ооруйбу, эркек ооруйбу? Негизи көп ооругандар бул орто жашта эркектер. Анткени эркектер аял кишилерге караганда көбүрөөк тамактанат. Эт көп жешет, ачуу тамак жакшы көрүшөт. Ошентип айтып кеткенде, ошо аркылуу ошо тамак зат алмашуусу бузулуп, ошо аркылуу таштар пайда болот. Дүйнө жүзүндө кандай ошо статистика? Же бизде эле ушундай көппү? Жок, дүйнө жүзүндө көп. Негизги учурда ошо аба ырайы ысык жактарда көбүнчөсү таш пайда болот. Же ошо минералдык суусу бай болгон мамлекеттерде таш пайда болушу мүмкүн. Анткени бул тамашынан сырткары бул суусундуктан деле таш пайда болушу мүмкүн. Бул минералдык суусу, кальций, фосфор көп болгон суусундукта, мен орусча айтканда жесткая вода деп коет. Ошо көп ичкенде тоже пайда болушу мүмкүн таштар. Демек, сууну жана сиз айтканда жесткая вода деп азыр көп жерде сунушташат го, эме фильтр жасап берели деп, ошону сунуштайсызбы? Ооба, сунуштайм. Анткени фильтрден мындай ошо минерал азаят, ошо суубузда. Ошо аркылуу таштар
көп пайда болушпайт да. Сиз айтып кеттиңиз, азыр көбүнчө эркектерде болот, анан тиги эркектер тамакты туура эмес жейт деп. Өзүңүз кандай тамактанасыз? Өзүм айтканда, өзүм деле туура эмес тамактанам, анткени билесиз да, бизде туура тамактануу деген аябай оор. Мүмкүн эмес биздин өлкөдө туура тамактануу. Башка өлкөлөрдө мүмкүнбү? Ал жакта деле мүмкүн эмес деп ойлоп атам. Анткени туура тамактануу негизги оор болот кишиге. Аскар мырза, мен сиз менен макул эмесмин. Анткени өзүңүз билесиз, мен деле врачмын, сиздин коллегаңызмын, Мисалы, мен азыр эле айта албайм, мен азыр тиги 66-га чыгып, анан кийин ушинтип тамактана баштадым депчи. Мен башынан эле албетте туура айтасыз. Мүмкүн студент кезде мүмкүнчүлүк жок болсо керек. Бирок кийин анда деле аракет кылчумун туура эмес, туура тамактанууга. Ошон үчүн мен биздин көрүүчүлөргө айтып кетким келет. Мына сиз айткандай, мүмкүнчүлүктү тапса болот депчи. Мүмкүнчүлүктү сизге да айтат элем. Мен сизге кечирим сурайм. Сизге өзүмдүн кеңешимди айтып атканыма аракет кылыңыз туура тамактанганга. Биздин өлкөдө мисалы салыштырмалуу ошол эле Япония же башка өлкөлөргө караганда мен ойлойм бизде мүмкүнчүлүк бар депчи. Азыркы кезде мына мисалы күздө жашылча жемиш көп аябай. Мисалы ошол эле Фанта Колонун ордуна Максимди алсаңыз болот, Шородону алсаңыз болот. Сиз туура айтасыз. Негизи киши өзүнөн башташ керек. Өзүнүн жашоонун сергей туура тамактанып башташ керек. Бүгүнтөдөн баштап негизи уже андан кийин привычкага катары болуп кете берет да. Суудан ичип көбүрөөк. Мен ойлойм, биз врач болуп туруп анан кийин өзүбүз туура эмес тамактансак, анан кантип өзүбүздүн пациенттерге айта алабыз? Мындай кылгыла, тиндей кылгыла депчи. Ошон үчүн биз өзүбүз аракет кылайлы, Аскар. Ооба. Эң сонун. Кандай биринчи оорунун белгиси? Эмне деп коет, колокол дейби же биринчи сигнал дейби же будильник дейби ушундай. Бөйрөк коликасы деп аталат. Ушу бөйрөк коликасы бул күтпөгөн жерден пайда болот. Ушу бел же каптал жактан катуу ооруп баштайт. Ошо негизги белгиси. Андан сырткары белгилери бул зарада кан пайда болуу. Жанан цистит сыяктуу болуш мүмкүн. Бат-баттан зара кылгысы келе берет. Эми оору деген мисалы чыдап жүрөрсө болобу ошол ооруга? Жок, чыдаса болбойт. Анткени бул белгилесе, бул грыжага караганда бул оорунун эмеси удобный положение таба албайсыздар да. Бул дарылар менен эле ооруну токтотсо болот. Мисалы аптека барып, мага обезболивающий бергиле деп туруп ичип алып жүрөрсүң болобу? Ар бир обезболивающий жардам бере бербейт. Бул көбүнчөсү противовоспалительный дарылар, бул диклофенак же кетонал, баралгин деген дарылар күчтүүрөөк да, обычный обезболивающий караганда. Сиздин бир коллегаңыз ушул бул жерден ссылка болот, шилтеме болот. Ушул оору боюнча айтты эле. Эркектерге болгондо төрөгөнгө барабар депчи, ушунчалык катуу оорутат, что врачка чуркап келишет деп. Ооба. Аябай катуу ооруйт бул негизи бөйрөк коликасы. Бейтап удобный положение таба албай, бул дубалга чыгып кетиш мүмкүн. Ушунчалык оорутат. Катуу оорутат. Анткени бул себеби бул тоскоолдук кылат да, заранын жолдорунда таш. Зара чыкпай, ошо аркылуу бөйрөк шишип, андан кийин ооруп баштайт. Белдебиз. Эми ушул канча убакка чейин жетет? Мисалы 1 жыл, 2 жылда ошондой акыбалга чейин жетеби же 10 жыл жүрөт? Бул ар бир бейтаптан өзүнүн эмеси кантип тамактануудан ошондон айтсак болот, ошондон зависит. Таштын түрүнөн дагы ушуну айтып кетсеңиз. Негизи айтканда, таш бир жолу пайда болсо, дагы бир жолу пайда болот. Бул 100%. Бирок биз контролдосок болот. Мисалы, жарым жылда бир жолу УЗИ кылып, туура тамактанып, суудан көбүрөөк ичсек болот. Анан ушул таштын түрлөрүнө токтолуп кетсеңиз, ошо сиз айтпадыңызбы,
ар кандай болот деп. Ооба, таштын түрлөрү 20дан жогору, бирок негизгилери бул оксалат, фосфат жана урат таштары болот. Оксалат, фосфат таштары пайдалуу болуш үчүн бул зат алмашуу бузулганда ошондо пайда болот. Бул көбүнчөсү бул кальций фосфорный обмен деп аталат да. Ошо бузулганда ошол аркылуу оксалат, фосфат таштары пайда болот. Урат таштары көбүнчөсү бул подагра ооруган кишилерде пайда болот таштар. Андан сырткары эт көп жеген бейтаптарда, адамдарда таш пайда болот ошо. Урат таштары. Эми биз кыргыздар баарыбыз эле этти жакшы көрөбүз, Ооба. Лучше мясо, только мясо деген. Бирок негизи турак тамактаныш керекпиз. Анткени биз туура тамактанбай ошол үчүн азыркы учурда бизде таш оорулар көбөйүп кетти. Бир бейтаптын айтканы эсимде. УЗИ жасады, бирок таш жок экен деп айтты. Бирок кийин ошо таш бар экен деп кайра айтышты деп. Ошол боюнча айтып берсеңиз. УЗИ менен ал информативный метод, бирок толук айта албайт. Толук айта турган изилдөөбүз бул компьютердик томография. Анткени УЗИден жакшы көрө албай калыш мүмкүн, байкабай калыш мүмкүн дарыгер. Ошон үчүн информативный метод бул компьютердик томография. Бул дагы жана таштын түрүнөн боло турбайбы, Ооба. Мисалы, рентгенден деле бардык таштар көрүнбөйт. Урат таштары көбүнчөсү рентген негативный болот, ошо аркылуу ал көрүнбөйт көп учурда. Таш болсо дагы бирок көрүнбөйт. Ошон үчүн компьютердик томография жасалат, Компьютерный томография ошо баарын айтып берет да, толук маалымат. Анда биз диагностикага келип калдык. Анда кроме же компьютерный диагностика, рентген дедиңиз, УЗИ, андан башка дагы кандай изилдөө жүргүзүш керек ушундай диагноз коюш үчүн? Компьютердик томография, анализдерди тапшырыш керек. Кандай анализ тапшырсыз? Анализ тапшырганда жалпы кан анализи, жалпы зара анализи, биохимиялык анализдер, кан уюлган анализдер тапшырыш керек. Мисалы, мен алыскы Чаткал районунда жашайм. Мен кантип текшерилем? Текшергенде бул өзүбүз областной больницада көрүнсөңүз, жалпы анализ, жалпы зара анализ тапшырсаңыздар болот. Ошол аркылуу воспалениянын көрүш керек. Воспаление бар болсо, анан каптал сорулуп жатса, ошондо таш оору бар болуш мүмкүн деп эсептесек болот. Же болбосо ошо, демек мен алыскы райондон областной борборго барышым керек, Ооба, анткени биздики азыркы учурда ар бир областта мындай компьютердик томография же УЗИ ар бир жерлерде бар эмес да. Көп учурда ошо чоң шаарларда болот. Областной территориальныйларда. Жөнөкөй эле мисалы жана общий анализ кровиден билинеби? Общий анализ кровиден биз воспаленияны көрсөк болот, бирок толук маалымат ала албайбыз. Зарада чыгат го, оксалат, ураты депчи. Оксалат, ураттар бул туздар бар болуш мүмкүн, бирок таш бар экенди маалымат бере албайт. Изилдөө методдорду көрүнүш керек да. Демек биз көрүүчүлөргө кеңеш айтып кетсек болот, туугандарында болсо, же сиз айтып кеткендей ысык жерде жашаса, ушул ооруга сөзсүз алдын ала текшерилип тургула деп, Ооба, текшерип туруш керек, сөзсүз. Негизи жыл сайын чекап өтүп туруш керек. Бул өз организмин изилдеш керек. Анализдерди тапшырып, УЗИни өтүп, бөйрөктөн сырткары башка органдарды изилдеп, өзүбүздү ошентип сактасаңыз болот. Диагностикада кошуп койсом болот. Диагностика айтсам, компьютерный томографиядан биз толук маалымат ала алабыз. Көлөмүн, катуулугун таштын, анткени ошо таштын көлөмүнүн катуулугунан биз ошо кантип дарылайбыз деп эмеге келсек болот, чечимге. Дарылар мененби, же дистанциялык литотрипсия мененби, же операция мененби, эндоурологический же лапароскопиялык операциялар менен. Ошо биз белгилейт да, ошо метод. Жакшы. Демек, компьютерный томографтан эле кандай ыкма менен дарыласа болот экен, ошол жерден көрүнөт эле көбүнчөсү.
ооба бирок ар бир пациент өзү мындай шарты жок болушу мүмкүн, анткени компьютердик томография бизге кымбат негизи элге, и көп учурда ар бир пациент өзүгө шарты жок болот да өтүүгө. Ошол аркылуу көбүнчөсү УЗИ кылышат бейтаптар. УЗИ доступныйраак баасы. Баасы. Бул жерден биз врач катары да айтып кетишибиз керек. Биздин каналыбыздын аты биринчи байлык ден соолук. Ден соолук болбосо эч нерсе жок болот. Бир эме айткандай, бир манак айтыптыр. Жашоодо 1000 көйгөй, ооруп калсаң бир эле көйгөй болот деп. Ошон үчүн биз өзүбүздүн пациенттерге, деги эле биздин угуучуларга баарын айтышыбыз керек. Эң биринчи иретте ден соолукту байлык катары коюш керек деп. Андан кийин калгандары болот деп, Ооба. Керек болсо, ошол компьютерный томографты бир жолу эмес, 2 жолу да өткөрүш керек. Кээ бирде диагноз коюу кыйын болуп калат эмеспи? Диагноз кыйын негизи коюлат. Бирок именно таш тапканы, таш бөйрөктө же зара кыла турган жолдорунда таш туруп калса, изилдегенге өтө оорчулук деле жок деп ойлойм. Азыркы учурда мурун билбейм, бирок азыркы учурда бизде эмелерибиз, изилдеген методдорубуз көп. Кандай ыкмалар менен дарылайт бул ооруну биринчиден баштап? Биринчиден баштаганда ташты дары менен деле дарыласак болот. Бул эмени айтып кетпедимби, компьютердик томографияны өтөбүз депчи. Ошо таштын катуулугун көрсөтөт. Ал шкала Хаунсфилд деп аталат. Ошо менен белгилесек болот да таштын катуулугун. 500 Хаунсфилдке чейин ташты эритсек болот. Андай эме практикада менде болгон. Бир пациентибиз бар болчу, өзү дунган, бөйрөгүндө 4 сантиметрдик таш болчу. Ошо биз ташты эритере турган дарыны жазып бергенбиз. Бул Лимарен деген дарыны. Ал өзү курамында цитрат бар. Ошо цитрат эмеси менен эритсе болот да. Ошону жазып бергенбиз. Бир 3 айдан келгенден 4 сантиметрдик таш уже 2 сантиметрдик таш болуп кеткен. Эң жакшы. Бул ошо дарылар негизи ташы жумшак болгондо ошондо дарылар менен дарылатсак болот. Бул бир. Андан сырткары бул көлөмүнөн карайбыз. Таш 5 мм кичирээк болсо, аны капельницалар менен кетирсек болот. Анткени биздин эмебиз зара жолдорунун эме диаметри чыгып кетсе болот. Анткени ал пациентке жеңилирээк, анан өзү акча көп коюп койгон. Бул эми дарылоо түрлөрү болот экен. Дарылоонун түрлөрү. Калган таштар көбүнчөсү хирургиялык метод менен дарылайбыз. Бул негизги учурда бул дистанциялык литотрипсия, биринчи учурда бул хирургиясыз сокку толкундар менен ташты талкалайт. Буга 1 сантиметрдик таш талкаласак болот. Ошо зара кыла турган жолдорунда же бөйрөктүн өзүндө же компьютердик томографиядан деле өтсө, ташыңыз жумшак болсо, дистанциялык литотриптер менен талкаласак болот. Мүмкүн таш катуу болсо, ташыңыз чоң болсо бөйрөктө, бул уже хирургиялык методдор менен дарылайбыз. Бул уже азыркы учурда биздин урологиялык методдор алдыга кетти. Азыркы учурда биз эндоурологиялык жана лапароскопиялык дарыласак болот. Бул мурункудай кеспейт денебизди. Эндоурологияга кайтып кетсек, бул малоинвазивный методдор. Бул мисалы ошо зара кыла турган жолдор менен кирип ретроградно и ташты лазер менен талкаласак болот. Же ошол метод ошо таш жайгашкан жерине караганда ошо методдор бөлүнөт да. Аталышы боюнча, мисалы цистолитотрипсия деп аталат. Бул ошо таш ошо таварыста туруп калганда ташты ошо цистолитотрипсия менен дарыласак болот. Бул ошо зара кыла турган жол менен кирип, инструмент менен ошо лазер менен талкаласак болот. Мисалы ошо мочеточник деп аталат. Мочеточникте бул уже уретеролитотрипсия деп аталат. Ошо кичинекей инструмент менен, кичинекей өзү диаметри бирок узун зара кыла турган жолдор менен кирип,
лазермен талкалап аны чыгарат. Эми эчтеке кесилбейт, тешилбейт. Пациент бейтап эртеси күнү үйгө кете берсе болот. Бөйрөктүн өзүндөгү уже методдору көбүрөөк. Эндоурология бул РИХ деп аталып калат. Бул ретрограддык интрареналдык хирургия. Ошо ал деле эчтеке бөйрөктү кесилбейт, тешилбейт. Ошо зарар кыла турган жол менен тонкий, гибкий инструмент менен кирип, лазер менен талкалап, камерадан көрүп, аны чыгарат. Специалдык инструменттер менен. Ушул сиз айтып кеткен бүт ыкмалар, мына канча бир 4-5 жөн айттыңыз, ыкмалар баары эле сиз иштеген клиникада жасалабы же чет өлкөдө жасалабы? Жок, биздин клиникабызда деле жасалат. Азыркы учурда айтып кеткенде, биздин урологиябыз алдыга кетти. Дарылаган боюнча ошо аркылуу биздин клиникабызда жасалат ошол методдор менен. Авиценна клиникасы биздин каналдын негизги демөөрчүсү. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Демек, сиз иштеген клиникада ушул бардык методдор жасалат. Андан тышкары сиз ошол өзүңүз эмне кыласыз? Кандай методика менен иштейсиз? Мен бардык методика менен иштей берем. Бирок биринчи учурда биз бейтапка дистанциялык литотриптор менен айтабыз. Ошо менен дарылатсак болот деп биринчи учурда. Антигени көп учурда биздин элибиз мындай запущенный стадияда келип калат. Ошо таш бөйрөктөн чыгып, ошо мочеточникте туруп калганда келишет көбүнчөсү ошо бөйрөк коликасы менен. Сиз иштеген клиникада, мынакей сиз айттыңыз литотриптор депчи, ушул оборудованиялар барбы? Ооба, бар, албетте. Азыркы учурда биздин Авиценна клиникабызда дистанциялык литотриптор турат. Өзү эндоскопия инструменттерибиз бар, лазерибиз бар. Бардык методдор менен дарылатсак болот. Врачтар сиз эле жалгыз иштейсизби же сизден башка да команда барбы? Менден сырткары коллегаларым бар. Барыңыздар ушул ыкмаларды билесиздер, Ооба, албетте билебиз. Демек, сиз сыймыктанасызбы, ошо бизде баары жасалат деп? Албетте, анткени мурунку учурда көп бейтаптар чет өлкөгө кетишчү, ошол жактан дарыланып, азыркы учурда эми бизде методдор бар. Ушул эле ыкмаларды башка клиникаларда жасалабы? Ооба, башка клиникаларда. Үчүн ушул эле чаткалда жасаганга мүмкүн эмес? Эми бул финансирование карата пайда болушу мүмкүн, чаткалда деле. Бизде билесиз да, азыркы учурда ошол методдор чоң шаардарда деле бар. Ушул аппаратты башка эле башка жерлерде, көп жерлерде коюуга азыркы кезде барбы? Жок, анткени көп кишилерде шарты жок болот, анткени бул аппарат өзү кымбат турат. Инструменттери, эндоскопиялык инструменттери, дистанциондук литотриптор өзү кымбат турат. Бул биринчи иретте, экинчи иретте сизге окшогон врачтар дагы көп эмес болсо керек. Окуп, үйрөнүп, ошол методиканы билген. Жок, азыркы учурда орусча айтып кеткенде возможность бар. Жаш врачтарга үйрөнүп, мисалы ошо 5 жыл мурун эч ким билбечү, бирок азыркы учурда уже көп врачтар уже билип калышты. Ушул аппаратты сиздерге кайсы компания коюп берди? Негизи производитель аппараттын Шторц Медикал, бирок бизге коюп берген компания бул Көкөмерен. Көкөмерен компаниясы. Көкөмерен компаниясы биздин кошумча ушул каналдын демөөрчүсү. Негизи айтып кеткенде, биздин командабыз ошо бардык методдор менен дарылайт. Андан бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар башка
жаш врачтарды чакырып, үйрөтүп, көрсөтүп, ошентип эми өнүктүргөнгө шартыбыз бар. Биздин клиникабыздын изилдөө жана дарыланганга шартыбыз бар. Ошо рентгенибиз бар, компьютердик томографиябыз бар, ошо эндоскопиялык методдор бар, дистанциялык литотриптор бар. Ошон үчүн бейтабыз башка жака изилдеп дарыланга кетүүсү эмес. Кажети жок, Кажети жок. Биз жактан биздин клиникабыздан эле баарын өтсө болот да. Эң жакшы. Биринчиден биз айтып кетебиз, ошо биздин угуучуларга чет өлкөгө барбай, өзүбүздүн доктурларды колдоңуз деп. Мынакей Аскар айткандай, өзүнчө жаш таланттуу хирург балдар чогулган ушул клиникада. Ушинтип айтсам туура эле болот да, Аскар? Ооба, туура айтсаңыз болот. Азыркы кезде ушунчалык медицина өнүгүп атат, күнүгө жаңы оборудование чыгып атат, күнүгө жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгып атат. Мына ошонун бири ДЛТ аппарат экен. ДЛТ аппарат менен Аскар мырза, сиз өзүңүз специалист экенсиз. Ошону айтып берсеңиз. Ошо дистанциондук литотриптор бул ошо бөйрөктү ташты дарыласак болот, хирургиясыз. Ошо бөйрөктө жана зара кыла турган жолдорунда таш туруп калса, ошону дистанциондук литотриптор менен урсак болот. Бул негизи процедурасынын жүрүшү бейтап өзү литотриптордун столуна жатат, ультра үндөн көрүп, ошо дистанциондук литотриптор менен талкалайбыз ташты. Мынакей пациент келди сизге, ташы бар деп бир заключение менен келди деп коелу. Рентгенби, УЗИби же КТби. Андан ары эмне болот? Кесеби, же кандай дары ичеби? Жок, андан сырткары анализдерди көрөбүз. Анализде бизде воспалениени белгилейт. Мүмкүн воспаление бар болсо, бейтапта азыркы учурда активдүү болуп, биз дистанциондук литотриптор менен ура албайбыз ташты, талкалай албайбыз. Анткени воспаление учурунда таш тоскоолдук кылып атпайбы? Биз воспалениени дарылатыш керек антибиотиктер менен. Антибиотик дарылаткандан кийин бактериялар зарга менен сыртка чыга албайт. Ошо аркылуу канга кайра кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эме сепсис деп аталат. Ошо сепсиске келтириш мүмкүн, ура сепсис. Ошон үчүн ага эме келтирбей алдын алуу үчүн воспалениени дарылатыш керек. Бул специалдуу стенд катетер коюлат. Бул ушу бир тогологу ушу бөйрөктө, бир тогологу табарсызда. Ошо менен зара чыгып турат. Андан да антибиотиктер менен дарылатсак болот. Антибиотиктер менен инфекцияны дарылаткандан кийин дистанциондук литотриптор менен урсак болот ташты. Демек, бир нече күндөн кийин жасайбы, же ошол эле күнү антибиотик назначать этилет, анан кийин дистанционный жасалат, да? Бир жума дарылайбыз инфекцияны. Да контролдук анализдер тапшырат. Контролдук анализдер баары жакшы болсо, биз дистанциондук литотриптор менен Аябай катуу ооруганды чыдап жүрө бир жумага чейин. Жок, стенд катетер зара чыга турган сырткары бул бөйрөк колюканы жок кылдырат. Анткени зара чыгып атпайбы? Ошо аркылуу уже бөйрөк оорубай калат. Шишебей оорубай калат. Дистанциондук литотриптор менен процедуранын жүрүшү бейтап өзү столго жатат. Литотриптордун биз ультра үн менен таштын жайгашкан жерин табабыз. Ошо менен сокку толкундар менен ташты талкалайбыз. Дистанциондук литотриптор менен майда бөлүмдөргө. Майда бөлүмдөр өзү зара менен чыга берет. Бир жолу ошо кошумча айтып кетсеңиз, алдын алууга эмнелер кирет? Мисалы мен дагы билбейм. Кандайча болгондо менде таш болбош керек депчи. Бул негизи профилактика болуш керек, мындай. Туура тамактаныш керек, өзүн зат алмашууга түз эмеге келтириш керек. Туура тамактанып. Туура тамактануу деген эме? Туура тамактануу бул эт нормалдуу жеш керек, сүттөн жасалган азык түлүктөрдү нормалдуу жеш керек, мындай. Ачуу туздуу аймалуу тамактарды азайтыш керек. Андан сырткары суудан
көбірек іш керек, жөнөкөй судан. Күнүнө 2 же 2,5 литр судан іш керек, чайдан сырткары. Же газировканы ичпеш керек, бирок негизи башка суусундуктардын сырткары 2 же 2,5 литр жөнөкөй судан ич керек. Бул сөзсүз. Кыймыл, Кыймылдаш керек, то есть здоровый образ жизни келтириш керек да өзү киши. Дене тарбия алып, алдын ала текшерип туруу чекап сиз айтып кеттиңиз. ооба, жыл сайын киши өзү организмде чекап кылып туруш керек. УЗИден өтүп, анализдер тапшырып, ошону көрүп туруш керек да өзү. Сиздин эми мынакей кайрылып өзүңүздүн бейтаптарга, тааныштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Убагында кайрылыңыздар, запущенный стадия келтирбеңиздер, судан көбүрөөк ичсиздер, здоровый образ жизни кылып, пайдалуу жер жемиштер жеш керек. Мисалы, цитрус, апельсин, лимон, анткени акта цитраттар бар. Айтып кеттим эле, цитраттар бул жумшак таштарды эритет. Ошо аркылуу лимондор, апельсиндер, мандариндерден көбүрөөк жеш керек. Таш пайдалуу болуш үчүн. Сизде мындай өзгөчө окуяны айтып бересизби? Мурда айтып кеттим эле, ошо бир пациентибиз бар болчу, ошо бөйрөгүндө 4 сантиметрлик таш, ошону дарыларын жазып бергенбиз. Ошо цитрат курамынын составында бар болгон, ошо бир 2-3 айдан кийин кайра келгенде ошо ташыбыз 4 сантиметрден 2 сантиметр болуп калды. Андан сырткары уникалдуу, мен айтып кеткенде, бул биздин эң жаш бейтабыз, бул 7 айлык кичинекей бала болчу. Ошондо бөйрөгүндө таш пайда болгон. Бул көбүнчөсү ошо наследственный фактор. Ата энебизден же чоң энебизде таш бар болсо, бизде деле мүмкүнчүлүк бар таш пайда болуу үчүн. Ошол 7 айлык баланын айтып бересизби тарыхын? Ата энесинде болгонбу, деги кантип билинди? Кызыктуу. Ошо апасында бар экен. Ошо бейтабызда ошо жал больницасына жатыптыр. Ошо урологиялык отделениясында. Ошол жакта эми ошо мен айтып кеткенде, стенд катетер коюлат. Кичинекей баларга сөзсүз, анткени алар орду чыдай албайт. Кантип дарыланды ошол бала, 7 айлык бала? Ошол эми стенд катетер коюлду, ошон бизге келди. Ошо урологиялык отделениянын жалын больницасы биздин авиационный клиникабызга келип, ошо ультра үндөн ташты жайгашкан жерин таап, ошо дистанциондук детектору менен талкаладык ташты. Ошонун баары чыкты. Бир 2-3 айда контролго келишкен пациентибиз, бейтабыз. Ташыбыз уже толук чыкты. 7 айлык. 7 ай. Бул жердин негизги эмеси баягы кесилбейт, оорутпайтпы? Ооба. Бул метод негизи хирургиясыз айтып кеткенде, эчтеке кесилбейт, тешилбейт, наркоз берилбейт. Пациент өзү ошол күнү эле процедурадан кийин үйгө кете берсе болот. Андан кийин жумушка чыга берсе болот. Противопоказания жок. Противопоказания эч кандай жокпу эч кимге? Ошо негизи дистанциондук детектордон кийин. Ооба. Жок, ушул дистанционный литотриптер депчи. Лито деген сөз таш, триптер деген майдалоо, Ооба. Латын тилинен алганда. Баарын эле жасай берсе болобу? Боюнду аялга дагы, у кого там инсультное состояние? Жок. Бул көбүнчөсү ошо боюнда бар аялдарга жазбаса болбойт. Төрөп коюшу мүмкүн, Эми бул ударная волна, Ооба, ударная волна бул зыян болушу мүмкүн. Ичинде баласына. Андан сырткары инсульт же ошо инфаркт болгон пациенттерге мындай с осторожностью кылыш керек. Мынакей ташты талкаланды. Андан кийин дагы кайра пайда болуу мүмкүнчүлүгү болобу? Же экинчи эч качан болбойбу ал таш пайда? Таш кайра пайда болот 100%. Анткени таш бир жолу пайда болсо, кайра пайда болушу мүмкүн. Туура тамактанса дагы баары пайда болобу? Өзү ооба, мындай туура тамактанса деле мындай пайда болуш мүмкүн эмес, мындай кандай айтсам, бул көптөн кийин пайда болуш мүмкүн да, бирок пайда болот таш. Орусча айтканда отсрочить можем. Бирок таш кайра пайда болушу мүмкүн.
эгерде ушул заратташтарын убагында албай калса же эле ушул операция убагында кандай өтүшүп кетиши мүмкүн же осложнение кандай болушу мүмкүн? Убагында бейтап кайрылбаса же убагында ошону дарылап баса ташты ошо көпкө чейин воспаление болушу мүмкүн. Анан бөйрөк ириндеп кетиши мүмкүн. Ошого келтириши мүмкүн. Бөйрөк ириндеп кетсе, абсцесс деп аталат. Андан сырткары мына ошо таш көпкө чейин тоскоолдук болсо, бөйрөктүн эти ичкере берет. Сморщенная почка деп аталат да. Ошо термини менен бөйрөк ичкерип өзүнүн функциясын аткара албай калат да. Урматтуу биздин каналдын угуучулары, мына ушундай бөйрөк ташы же заара ташы деп, жалпысынан заара ташы деген туура болот. Теманы айтып бергенге аракет кылдык. Эгерде суроо болсо жазыңыздар. Анан негизги сиздерден сураныч подписка жасаңыз, тааныштарыңыз менен бөлүшүңүз ушул теманы. Дайыма ден соолугуңуз чың болсун. Биринчи байлык ден соолук, унутпайлы.